Бүгүнкү чыгарылышта Анжелика 5 партияга алдыңкы тизмеге коюп чакырышкан, бирок мен депутат болбойм. Асема, мен силерге жардам берүүгө милдеттүү эмесмин, мен эри бар аялмын. Айпери Кубик кызы, мырзалар төрөткөндө эле билбей бакканды дагы үйрөнбөйсүңөрбү? Гүлназ Чыныбек кызынын кыска кийип кыналаша бийлеген видеосу тарады. Сагын Эргешов, жамгырдын кадрын тартуу үчүн 12 тонна суу кетти дейт. Ырчы Анжелика Кыргызстанда күчөп жаткан эпидемиологиялык абалга байланыштуу элге жардам берүү максатында эсеп ачып, муктаж адамдарга колдоо көрсөтүп жатат. Анын бул аракеттерин депутаттыкка аттанып жатат деп жоругандар жок эмес. Ырчы депутат болуу оюмда жок экенин баса белгиледи. Актриса жана ырчы Асема айымга бир колдонуучу болгон ырчылардын баары чуркап жардам берип жүрүшөт. Сиз көрүнбөйсүз го, Анжеликага датка намын берүү керек деп билдирүү калтырган. Буга жооп иретинде Асема бергиле, башкасын да бергиле. Менин өзүмдүн жеке үй бүлөмдөгү түйшүгүм толтура. Мен энемин, эри бар аялмын. Мен силерге милдеттүү эмесмин деп жооп берген. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Ырчы Айпери Кубик кызы учурдагы абалга байланыштуу муктаждарга жардам көрсөтө баштады. Ырчы айым жардам сурагандардын көпчүлүгү жалгыз бой энелер экенин айтат. Жардам көрсөтүп баштадым. Жалгыз бой энелерге батирине жана азык-түлүгүнө акчалай жардам кылдым. Көпчүлүгү камерага тартпачы дегенден көрсөтпөөнү чечтим. Аллах күбө баарына. Бирок эртең жок дегенде өзүмдү тартканга аракет кылам. Себеби отчет катары видео керек. Которгондордун алдында жоопкерчиликтүүмүн. Муктаж адамдар абдан көп экен. Баарын караганга жетишпей жатам. Албетте көптүгү өкүнүчтүү. 4-5 бала менен калган жалгыз бой энелер бар. Мырзалар төрөткөндө эле билбей бакканды дагы үйрөнбөйсүңөрбү? Жоопкерчилик кайда? Аллахтан коркуш керек. Балдарды тирүүлөй жетим калтырып, не болсоң ошо бол деп таштабай. Канча айымдар ыйлап жазып, чалып жатышат. Аллахым колдосун дейт ал. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Алып баруучу жана ырчы Сагын Эргешов өзүнүн Instagram жеке баракчасына видео жүктөп, аны мындай деп айткан: Кусалы Кырымдын клибиндеги жамгырдын кадрын тартыш үчүн 12 тоннадан ашык суу керектелди. 3 сааттан ашык муздак сууда туруп калып, съемка бүткөндөн кийин ооруп эсимди жоготуп калыптырмын. Ооруканага барып укол алып, өзүмө келдим. Суунун муздагына чыдап туруш ушунчалык кыйын экен. 100 метр тереңдикте жердин түбүнөн толтурулган суунун муздактыгын элестете бериңиздер. Эч кимиңиздер оорубаңыздар. Клип аз күндүн ичинде чыгат. Сиздердин сыныңыздарга коюлат. Кыз 20 мүнөт сууда туруп калды. Кудайга шүгүр, оорубады деп жазган ал. Ал эми сиз Сагын Эргешовдун ырын күтүп жатасызбы? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарий жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Гүлназ Чыныбек кызынын кыска кийип кыналаша бийлеген видеосу тарады.